Кымбаттуу кыргыз калкым, кайран элим. Биз кыргыз деп аталганы, улут болуп калыптанып, эл болуп түптөлгөнү башыбыздан не деген күндөрдү кечирген жокпуз. Биз кээде бакубат турмуш куруп, бейпилчиликте жашоо сүрүп келсек, кээде ыркыбыз кетип, ынтымагыбыз ыдырап, жерибизден куулуп, жер кезип, тентип кеткен учурлар да болгон. Мына ошондо деле баягы уюткулуу, көрөңгөлүү, наркталып жүргөн кыргыздын не бир асыл жандары кайрадан келип элибиздин башын бириктирип, үзүлгөндү улап, чачылганды жыйнап, эл кылып, түптөп, мекенди душмандардан бошотуп, мамлекет түптөп кеткен эмеспи? Мына ошондой инсандар, көсөмдөр, эрлер, бий баатырларыбыз болбогондо, биз бүгүн эл болуп, эгемендикте, өзүбүздүн мамлекетибизде жашайт белек, жокпу? Ким билет? Мына алдыбызда азыркы учурда биз эмне деген күндү кечип отурабыз? Бүгүн ошол аталарыбыздын, ата-бабаларыбыздын, көсөмдөрдүн, эрлердин, бийлердин эмгегин бааладыкпы? Алар кырчындай өмүрлөрүн курмандыкка чалып, улуттун урпагы үчүн, элдин эртеңи үчүн, калкыбыздын келечеги үчүн камырып, эмне деген иштерди жасап кетсе, биз бүгүн аларды эмгегин актадыкпы? Биз бүгүн ошол улуу аталарыбызды Манас баш болуп, Барысбек, Алпсол, Тагай бийдин урпагыбыз деп атанганга татыктуу боло алдыкпы? Бүгүн тынч заманда курал көтөрбөй, согушпай, өзүбүздүн мамлекетибизде жашап, биз ошол ата-бабалар бизге мурастап кеткен элибиздин биримдиги, мамлекетибиздин бүтүндүгү деген бир эң бир асыл байлыктарыбызга кандай мамиле кылып атабыз? Биз бүгүн өзүбүздү өзүбүз бөлүп жарып, майдалап, мурдубуздун учубуздан алыс көрбөй, утурумдук жеке кызыкчылыктын айынан элибизди бөлүп жарганга алып барып атабыз. Түндүксүң, түштүксүң, сен бийликчилсиң, оппозициячылсың сен шаардыксың, сен айылдыксың, сен кыргыз, сен киргиз деп. Сен динчил, сен динсиз эмессиң, мусулман, теңирчи деп ушинтип бөлүнүп, жарынып отуруп, кыргыз биз кайда барабыз? Эгер ушул көрүнүштү сырттан байкап карап көрсө, мындан бир да кыргыз утушка ээ болбойт. Сырткы күчтөр чырагыбызга май тамызып, балким алар жыргап аткандыр. Себеби мына ошо элибиздин ырксыздыгынан, ынтымактыгынын жоктугунан улам биз мамлекетибизге болгон мамилебиз кандай болду? Илгери кашыкканы калгыча ушул мекен үчүн карчы урушуп, кыл чайнашып, согушуп, курман болуп келишсе, биз бүгүн четинен кертип, кемитип, жерибизди берип атабыз коңшуларга. Кытайга кетти Үзөң куш, Казакка каркыра кетти. Мына кече Баткенде тажик менен өзбектерге канчасы берилбей атканы анык эмес болуп атат. А жерибиздин төрлөрүбүздү карасак, кен байлыктарыбызды тебелетип кара кузгундарга алдырып атабыз. Жерби менен кумтөрдү айтпаганда, мына кечээки эле Кызыл Омпол, мына бүгүнкү Солтон Сарыда эмне болуп атат? Мындай бир карап көрсөк, буну башка бирөө келип, тапанча мылтык такап туруп, ушул жерибизди бер деп, бизде эч ким зордогон жок. Өзүбүз берип атабыз. Өзүбүз жең ичинен сатып атабыз бычып. Элдин ырысын таратып атабыз. Кашыктап чогултканды демек чакалап бергендей болуп атабыз. Ошон үчүн бүгүнкү ошол улуу эл деп аталган кыргыздын урпактары биз ошол улуулукка татыдыкпы? Ошолордун эмгегин актадыкпы, жокпу деген бир чоң маселе турат. Биз Багдөлөт коому демилге көтөрүп 20 августта Ысык көлдүн жээгинде Тосор деген айылда көсөмдөргө, эрлерге, бийлерге таазим этип, аларды даңазалап, элдик түлөө өткөрөлү деп атабыз. Бүгүнкү кыргыздын аң сезимине ошол ата-бабаларыбыздын кылган кызматын, эмгегин баалатып, биз бүгүн ошолордун урпагы экенибизге татыктуу болушубузга, аң сезимибизге бир түрткү керек болуп атат. Мына ошол элдик түлөөдө биз
кыргыздын улуулугун, касиетин, элинин биримдигин, бекемдигин, мамлекетибиздин бүтүндүгүн тилеп Кудайга жалыналы деп ушундай бир элдик тилөө өткөрөлү деп атабыз. Кыргыздын жашоо адебинде, салтында ушундай бир адамдын колунан келбеген учурда Кудайга жалынып, кайрылып, кан чыгарып, тилөө өткөрүп, Кудайдан сурап келген экен. Бүгүн биз колубуздан келбей калды. Элибиздин биримдигин сактап калуу өтө оорго жатат. Кан төгүлүп атат. Мекенибиздин бүтүндүгүн сактоого колубуздан келбей калды. Ошондуктан жалпы кыргыз элине кайрыларым. Биз бүгүн бир жерге чогулуп, бир ниетте, бир тилекте болуп, кан чыгарып биздин ата-бабаларыбызга арнап Куран окутуп, алардын эмгегин даңазалап бүгүнкү урпактарына, жүрөктөрүнө жеткизип, биз ошолордун татыктуу урпактарына айлансак экен деп, анан эң негизги Кудайга кайрылып бир тилек кылалы деп тилөөгө чакырып кетет элем. Элдик тилөө 20 август күнү саат 11-де болот. Бул тилөөнүн шарты элдик тилөө деп аталганына өзүндө эле айтылып турат. Бул жерде бир демөөрчү, уюштуруучу же болбосо бир меценат, бизнесмендер жок. Биз демилге гана көтөрдүк, а элдик тилөөнү эл өзү көтөрүш керек. Ар бир катышуучунун өзүнүн салымы, үлүшү болгондо гана биз ошол ынтымактын, биримдиктин белгиси болот. Ошондо гана биз ошол биримдикке келе алабыз. Ар бир катышуучунун өзүнүн салымы, үлүшү болгондо гана биз ошол тилөөнү элдик тилөө деп, эл өткөрдү деген шартка жетебиз. Ошондо бирөө уюштуруучу, бирөө конок эмес, баарыбыз жапырт көтөрүлүп, тең бөлүшүп, Кудай алдында, арбак алдында кыргыздын улуу касиеттерине таазим этип, элибиздин эртеңин, келечегибизди ойлоп, бир Кудайдан тилек тилеп, аруу ниет менен баарыбыз биригели. Элдин биримдиги менен мамлекеттин бүтүндүгү бул эң бир баалуу, эч нерсеге алмашкыс байлыктарыбыз, ырысыбыз. Эгер ушундан куру калсак, анда эртеңибиз күмөн болот. Ошондуктан ушул 20 августта өтө турган тилөөгө келип, биз менен байланышып, кабар алышып, чогуу чаран уюштуруп өткөрөлү десеңиздер, бизге байланышып, биз менен бирге бололу. Баарыбыз ушул кыргыздын келечегине кайдыгер карабай биргели. Элдик тилөөнүн программасы төмөнкүдөй болот. 2 чоң бөлүктөн турат. Саат 11-де башталат дагы биринчи негизги расмий бөлүгүндө ушул биздин тарыхый инсандарыбызды, көсөмдөрүбүздү, эрлерибизди, бий баатырларыбызды манасчылар, төкмөлөр, жазмакындар даңазалап, сөздүн көркөмү менен биздин элибиздин наң сезимине жеткиргенге аракет кылышат. Алардын жасап кеткен кызматын, эмгегин баалатып, бүгүнкү урпактарына бизге бир ой таштайт да, биз бүгүн ошолордун урпактарыбыз деп аталганга татыктуу болдукпу, алардын эмгегин бааладыкпы деген ой менен бүтүрөт. Анан аягында жалпы бир тилек окулат дагы, ошого катышуучу элдин баары бир тилекте, бир Кудайга жалынып, тилек тилеп бата кылабыз. Бул расмий бөлүгү бүткөндөн кийин экинчи бөлүгү чоң улуу аш берилет. Албетте ошончо арбакты козгоп, ошончо ата тектин кызматын даңазалап эскерип аткан соң, ошол аталарыбызга, ошол көсөмдөрүбүзгө, эрлерибизге арнап Куран окутуп, Кудайга жалынып, тилек айтып бата кылгандан кийин, андан кийин ошол жерлерден, дуандардан келген ошо тилөөнүн катышуучуларын, өкүлдөрү келип, ошо тилөөгө карата болгон өзүнүн ниетиндеги, ыкыласындагы тилектерин айтып, ушул элдин биримдиги жана мамлекетибиздин бүтүндүгүнө багытталган эмне салым үлүшү иш жүзүндө болсо ошону менен бөлүшүп, ортого айтып, кандайдыр бир сунуш пикирлер болсо аны ортого бөлүшүү менен биз жалпы элдин биримдигин бекемдегенге, мамлекетибиздин бүтүндүгүн сактаганга өзүбүздүн аракетибизди жумшайлы деген ниет болот. Кыргызда айтат, жетинин бири Кыдыр дейт. Ошондуктан 7 дуан кыргыз эл болуп туруп, биз бүгүн ар бир дуандан өкүлдөр келип ушу тилөөгө катышып кетсе деген бир чакырыкты таштайт элек.
ар кимибиздин салымыбыз ушул ата бабалардын алдында өзүбүздүн милдет парсыбызды аткарганга барабар болсун. Биз менен байланышып, өзүңөрдүн салымыңарды ортого коюп, ошол чогуу элдик түлөөнү өткөрүп, тилегибизге жетели.